кээ бир жакшына адамдар болот го. Нафси бузулбаган. Бардык ордордун да эмне кааласа, эмне ойлосо деле бардыгы бир сөз менен айтканда Кудайга жага турган тәризде. Ошондой адамдар азамат адамдар болуп саналат. Ал эми кээ бир адамдар бар, нафсилери бузулган өзү негизи, туура эмес багытта. Кээде өтө кой берип жиберген нафсисин. Же кээ бирөө такыр нафсисин иштетпей койгон. Жашоого кызыкпай, эч нерсе кылбай дегендей да, эми толтура. Буну өзүнчө бөлүп караганда сылый лекция болот. Ошон үчүн айтат элем, нафсиге туура мамиле жасоо керек. Ар дайым эле нафсини бууш керек, өлтүрүш керек, жок кылыш керек, сындырыш керек дей бербеш керек. Бул адам нафсиси болгону дагы жакшы. Турмуштун кыйынчылык кырдаалдарында жашоого жардам берет бул. Эми бир нерселерде адамзатка туура келбеген, динге туура келбеген, жакшы жашоого туура келбеген жүрүш туруш, иш амалдарда аша чаап атса, анда нафсти оздурукташ керек. Чылбырды тартыш керек. Тыйыш керек. Бул дагы өзүнчө лекция болуп саналат. Сөз алдында сөз бар дейт. Сөз түркүн түшүнгөн адамдар, сиздер өзү түшүнүп койдуңуздар. Эмне жөнүндө айтылып жатканын. Анан нафсти тыйыш керек деп койсо эле, тыйышым керек экен деп эле кечке өзүн өзү кыйнай бербеш керек. Тыйчу жерде нафсти тыясыз, тыйбачу жерде туура мамиле жасайсыз. Болгону ошол. Ошондой кылып, нафсти дагы жакшынакай кылып жашоодо пайдалануу керек. Ансыз болбойт. Элестетиңиз, өзүңүз карап көрсөңүз, нафс болбосо кандай жашоо болот? Ошондуктан ага туура мамиле жасайлы. Бүгүн кыска видеоду ушуну айткым келди. Лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Сиздердин комментарийлериңиз бизге маанилүү. Жаман жазсаңыз дагы маанилүү. Саламатта болуңуздар, келип туруңуздар.